Ардактуу көрүүчүлөр, биз эфирибизде алдагар улантабыз. Бизге ким жаңадан кошулуп жаткан болсо, сиздер көрүп жаткан НТ телеканалында таң шоу теле берүүсү, ал эми дам үстүнө олтургандар болсо, тамагыңыздар дамдуу болсун. Бүгүн бизде башында сөз берип кеткендей эле сонун конокторубуз бар. Ошонун алгачкылары биздин студиябызга келип калган учуру. Өзүн-өзү өнүктүрүү боюнча коуч, тренер Бегалы кызы Толкунай. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен. Таңыңыздар менен. Кандай келдиңиз? Ой, жакшы. Аябай сонун. Аябай эртең менен келиптирсиз. Рахмат. Өз убагында келгенге аракет кылдым. Себеби негизи эле жоопкерчилик адамда биринчи орунда турат. Анткени жоопкерчиликти мойнуна ала албаган адам ийгиликке жете албайт да. Мен буга чейин соц тармактардан сиздин ушул элдерге мотивация берген видеолоруңузду көрүп келем да. Ошол нерсеге кантип келип калдыңыз, келиңиз? Ошол жактан баштайлы. Ой, адам өзүнүн жашоосунда эмнеден кыйналса, ошол тарапка көбүрөөк адамдарга жардам бергиси келет экен да. Себеби дегенде ошол ооруну, ошол кыйынчылыктарды баштан өткөрдү, анан башка адамдан да ошол оорчулуктарды сезе билет экен да. Көпчүлүк учурда эми азыр биздин коомдо айымдар акырын өнүгүп келатат. Мындан бир 10 жыл мурда таптакыр мындай билимдер жок эле, же айымдарга мындай көңүл буруу деген нерсе жок болчу. Ошол учурлардагы жан дүйнөнүн кыйналуусу бир 10 жыл жашап жүрдүм дагы. Акырында мына Бишкекке келгенде мен үчүн эркиндикке чыгуу деген болду окшойт. Эркиндикке чыгып, анан айымдар менен кенен сүйлөшүп, эми айыл менен шаардын айырмасы бар да барбир. Анан адамдар менен кенен эркин сүйлөшүп баштагандан кийин менин оюмча ошол бизге жан дүйнөнүн эркиндиги, анан сүйлөшүү эркиндиги, адамдар менен тил табышуу эркиндиги жок болгондуктан биздин айымдардын көпчүлүгү ошол жактан кыйналат экен да. Сүйлөшүү жетишпегенден. Ошондон кийин айымдар менен бат-баттан сүйлөшүп, күнүнө 50-60 айымдар менен сүйлөшөм да жеке. Экөөбүз тең аябай кызыгып калыптырбыз. Ошол айымдардын ичинен 50-60 деп атпайсызбы? Эң көп кайсыл учур боюнча сүйлөшөсүз, кайсы теманы десек болот? Эми муну азыр ооруну жашырсаң өлүм ашкере деген сөз бар. Бул жерде эми эч кандай динди аралаштыруу эмес, болгондо кээ бирки айымдар бар. Динди сактаган, шарият боюнча жашаган, бирок баягы күйөөлөрү кетип калганда үйдө эчке эмне кылышын билбейт да. Алар мындай жан дүйнөсү кыйналганын өздөрү да билбейт, ошол бир нерсеге муктажмын деп айтышат, бирок айта алышпайт да. Анан алар да кандайдыр бир жашоого бир нерсе бир ийгиликке жеткиси келеби? Эми алардын проблемасын айтсаң, эми башкалары капа болуп калышы мүмкүн, бирок көпчүлүк учурда ошол шарият боюнча жашаган, аябай жакшы, тарбиялуу, ыймандуу айымдар кайрылат да. Негизи эле маселени айта берсек аябай көп эмеспи? Анан адам бирөөгө жоопкерчилик алуудан мурда өзүнө жоопкерчилик ала албаган адамдар да толтура да. Мен ушул айымды ушул туңгуюктан алып чыгып кете алам деген ишеним сизге качан жана кайсы учурда пайда болду? Эң биринчи адам менен сүйлөшүп баштаганда эле билинет. Мындайча айтканда, ал мага кантип кайрылды, кандай сөздөр менен кайрылды, менен кантип сүйлөшүп жатат. Ошондон билинет да. Сиздин маселеңизди чече албайм деп баштаткан учурларда болобузбу? Болот. Себеби дегенде адам менен тил табыша албаган адамды эч качан өзгөртө албайсың да. Себеби ал адам өзү даяр эмес. Демек, аны жашоо даярдаш керек, биз эмес. Жашоодо кандайдыр бир мындай кыйынчылыктарга жолугуп, анан кийин келет да, бизге даяр болуп деп койбойм. Түшүнүктүү. Негизи жана шарият тууралуу бир аз сөз кылып кеттиңиз. Ал ыймандуу дедиңиз. Ошол тараптан бардык жактан илимий билими бар айымдар, мен ойлойм, бардык жактан баягы жетиштүү болуш керек, бардык жактан. Демек, бизде мамлекетибизде бир аз моралдык жактан бир аз жетишпейт окшойт ойлойсуз, даярдык. Жок, бул жерде мындай да, дин менен жашаган албетте жакшы, баарыбыз мусулманбыз, бирок ашыкча чектөөлөрдү койгон эркектер бар да. Анан аял деген эми бир аз басыш керек, туруш керек дегендейчи, анан кечке үйдүн ичинен чыкпай эле отура берген аялдар бар. Бардык жактан чектеп салгандар бар. Анан отуруп алып эмне кылат? Биз менен сүйлөшөт да интернетте, хотя бы күйөөсү келгенге чейин сырдашып ичиндеги болгон нерселерин айтып алгангачы. Анан аны көпчүлүгү азыр түшүнө элек, дагы бир аз бир 2-3 жыл бар да, бул нерсени толук түшүнүп жеткенге. Негизи жакшы мындай сөз бар да, жакшы коуч өзүнүн кардарларына эч нерсе үйрөтпөйт жана эч нерсе айтпайт дейт. Ал өзүнүн жеке жашоосунан ошону үлгү катары көрсөтүп, адамдар ошону көзгө тутат дейт да. Ошого мен сурагым келген нерсе, сиз өзүңүздүн жеке жашооңузда кандай айымсыз, кандай принциптериңиз бар? Жакшы.
Мен өзү айтып атпайбы, адам өзүнүн жашоосунда эмнеден кыйналса, ошол жактан жардам берет экен деп. Менде финансы кыйынчылыктар таптакыр болгон эмес. Мен үй бүлөмдө барчылыкта, токчулукта чоңойгон кызмын. Ата энем да ажырашкан эмес, толук үй бүлөдө чоңойгонмун, толук кандуу. Эң башкысы менин жан дүйнөм. Мындайча айтканда, кичинекей кезимде блокнотторду алып жаза берчүмүн да, аны өзүм да билген эмескем, көрсө менде жазуучулук бир аз эмелери бар экен. Ата энем болсо, эми сен турмушка чыгасың да эмне кереги бар сага булардын дей бергенде, баягы кулаңа кире берет экен, окууңду дагы акырында окугуң келбей калат экен да. Кийин биринчи турмушумдан ажырашкандан кийин да көпкө чейин өзүм таппай жүрдүм. Домработница болуп иштеп жүрдүм, мындай байлардын колунда. Бул жака эми ачыгын айтам, 1500 сом акча менен келгем. Бишкекке эч кандай тааныш жок, эч кандай туугандарыма да кайрылбастан. Үй кызматкери болуп иштеп жүрдүм, пол жууп иштеп жүрдүм, бир учурда бешалдуу жумуштарда мындай подработка кылып. Анан ошондо токтоткум келди да жашоону. Бир паузага коюп, мындай ойлонуп көрөйүнчү, мен бир нерсени туура эмес кылып атам деп. Көрсөм мен ошол ичимдеги мындай жазуучулук эмени, ошол сөздөрдү мен кагаз бетине түшүрүп, ошол аркылуу жеткиргим келген экен да айымдарга. Анан ошондо 3 ай өзүмө пауза алып, бир эч нерсе кылбай койгондо, ажырашуудан кийин деген китеп жазып чыктым. Ажырашуудан кийин деген китепти жазып, түз эфирде интернет соц тармактарга айтып чыкканда көпчүлүк айымдар сен ажыраштырып атасың айымдар деди. Негизи ажырашуудан кийин деген китеп бул бир гана эркек менен аялдын ажырашуусу эмес, менин жашоомдо апасынан ажырап калган, баласынан ажырап калган, бир туугандарынан ажырап калган, ошолор жөнүндө болчу да. Биз ажырашуу дегенде эле только эркек менен аялдын ажырашуусун эми эске тутуп алабыз дагы. Сен ажыраштырып атасың дегенде бул китепке демек өзүм коом даяр эмес экен, андан көрө чыгарбай эле турайын деп артынан Бакытка карай 100 кадам деген китепти чыгардым. Бакытка карай 100 кадам китеби аябай ушундай бир эме менен өттү. Сатып алгандар, айымдар кабыл жакшы болду. Аябай жакшы болду. Себеби дегенде ал сөздүн өзү эле уже башка маанини билдирет экен да. Мен кантип ушул темасындагы китептин атын да кантип койдум билбейм. Эми адам баягы бир жумушуна берилгенде бардык нерсе ачыла берет экен. Негизи адам бир катага жол койгондон кийин аны басып өтүп, артын карап ошону оңдойт эмеспи? Сиз эмнени түшүндүңүз? Туура өзүңдүн деңгээлиңдеги адамды тандаш керектигин түшүндүм. Эптеп мындай турмушка чыгыш керек эмес, статус алыш үчүн эле. Өзүңдүн деңгээлиңде, себеби мисалы эми финансы жактан алалы, эгерде кыз бала айына 100 миңден таба турган болсо, анда күйөөсүнө баш ийиш үчүн жок дегенде 300 миң таба турган эркекке жолугуш керек да. Себеби дегенде жок мен бул эмени алып кетем деген учурда да баягы кыз бара-бара эркекти сыйлабай калат да, баш ийгиси келбей калат. Бардык тараптан баш ийиш үчүн аял, кыз ошол эркектен 2-3 төмөн туруш керек да, немедечи, этаптачы. Мындайча айтканда, эгерде эркек 5-класс болсо, кыз 3-класс болуш керек дегендей да. Эгерде кыз өзү 5-класс болуп туруп, эркек бала 3-класс же 1-класс болсо, бара-бара уже турмушта сыйлабайт. Сыйлагысы да келбей калат да. Тоготпой калат да, мындайча айткандачы. Башында макул, сүйүүнүн баягы гормондордун эмеси менен жашай бериши мүмкүн. Уже баягы эркекти жигитин болобу же күйөөсүн болобу эч бир жактан мындай мактагысы келбей калат, сыйлагысы келбей калат, орду жок болуп калат эркектин. Ушул нерсе ар бир айымда бирдей кезигет деп айта аласызбы? Биздин 2-3 билим алып, университеттерде окуп, бардык тараптан жетишкен, бардык тараптан билим алган, бирок ошол турмушка келгенде өзүнүн теңин таба албаган айымдар көп бизде. Себеби ал эми эркектерди басымдоо эмес, просто бизде өзүнүн аялын тандоону билбейт, өзүнүн күйөөсүн тандоону билбейт да. Өзүнүн бул тандоо деген эмне экенин да билбейбиз да бизчи. Менин деңгээлимдеги адам кандай? Ошону да таба албайбыз да, билбейбиз. Аны табыш үчүн бизде баягы сүйлөшүп көрүү, сүйлөшкөнгө чейин дагы бизде кой турмушка чык. Эртерээк турмушка чык, жакшы бала экен деп туруп эле турмушка чыгарылат. Ал менен алга суроо бергенге жетишпей каласың, ал адам кандай экен билбей каласың, уже турмушка чыккандан кийин аны таанышып баштайсың да. Мындайча айтканда. Демек, сөзсүз түрдө ата эне, бир туугандар тарабынан колдоо керек, Колдоо керек. Жок дегенде бир жолу жолугушка чыксаң дагы сен ал адам тууралуу мындай туура суроо беришиң керек. Сен кимсиң, жашоодо кандай максатың бар? Мына ошол суроо тууралуу менде бир суроо пайда болду да. Негизи ар бир адамдын функциясы бар да бул жашоодочу. Ошол өзүнө буйруган нерсеге батыраак жетиш үчүн, жолдон адашпаш үчүн кандайдыр бир мүнөздөргө ээ болуш керек? Ошол тууралуу айтып берсеңиз. Мисалы, мамиле боюнча айталы. Эми финансы боюнча батыраак жете турган ийгиликтер бар, эми максаттар түрдүү эмеге бөлүнөт да. Мамиле боюнча өзүңдүн адамыңа жолугуш үчүн айтып атпаймынбы, биринчи адашпаш үчүн билим алыш керек экен. Эркектин психологиясы, алардын типологиялары бар, түрлөргө бөлүнөт, интеллектиси жогору, интеллектиси төмөн эркектер бар. Ошол адамды жолуктуруш үчүн билим алыш керек. Эгер билим албаган болсо, анда жашоодо кандайдыр бир
туура эмес адамды тандап көрүп, мен туура эмес эме тандоо кылыптырмын деп туруп, анан кийин өзүңдүн адамды тапканга туура келет да. Болбосо жүрө бересиң, аны менен сүйлөшөсүң, муну менен сүйлөшөсүң, мен өзүмдүн адамды таба албай атам депчи, башка максаттар деле ошондой. Өзүңдүн максатыңа жетиш үчүн билим алышың керек, финансы жактан жок дегенде, башка жактан билим албасаң, ушундай адашып, мен өзүмдүн жеке жашоомдо болгондо мисалы финансы жактан көп мошенниктерге жолукчумун да, себеби дегенде, эми бизде баягы ишенип кете бересиңби же бат эле алданып калабыз да. Эки жолу ушундай болгон, ошондуктан билим алышыбыз керек экен ар тараптан. Түшүнүктүү. Демек, бардык нерсе билимге барып такалат экен, Билимге барып такалат. Мен ушул мамиледен сырткары дагы бир суроо бергим келип атат. Ушу балдарга тарбия берүүдөгү мамиле тууралуу. Азыркы сизге кайрылган инсандардын арасынан жана балага тарбия берүү боюнча дагы кайрылгандар болобу? Балага тарбия берүү боюнча көбүнчөсү жанагы өткөл курактагы кыздар менен тил табыша албаган айымдар кайрылат. Кантсем болот, мени укпай жатат дегенчи. Себеби ал ошол учур менин башымдан да өткөн экен да. Көрсө азыркы мына заманбап жашоодогу жаштар, азыркы учурдагы жаштар чындыгында акылдуу. Чындыгында мындай келечекте максаты бар, өздөрүнүн укугун билет, өздөрүнүн максатын так билет, эмне жагарын билет, эмне жакпашын да билет да. Ошол нерсени ата-энелер мындай бир аз укса дейт элем да. Себеби укпайт, коркушат да, сен бузулуп кетиши мүмкүн, сен алдап кетиши мүмкүн, же сен биз айткандай кыласың деп атып, ортодо түшүнбөстүктөр жаралат дагы. Жыйынтыгында баягы жөндөмү бар баласын аксатып алышат көпчүлүгү. Анан өткөл куракта эркектер үйдөн кетип калат, кыздар үйдөн кетип калып атат деген кабарлар болуп атат. Бул жерде биз ал балдарды күнөөлөбөшүбүз керек. Бул жерде ошол бала менен тил табыша албаган энесинде жөн эле мындай болбогон эле бир иллюзия, коркунуч менен эле балдарын ар тараптан чектеп атат да. Балким ал башка нерсени каалап атат. Балким ал кандайдыр бир гормондор эми жетилип келип аткан учурда ал балдарды эме кылган болбойт да. Ошол учурда эне же ата туура өзүнүн баласынын психологиясына жараша мамиле кылыш керек. Балдарды туура түшүнүш керек, колдош керек ошол. Менин балам деле 13 жашка чыкты, азыр өткөл куракка уже баратат. Мен сүйлөшкөнгө, туура түшүнгөнгө аракет кылам. Эгерде мектепте мындай кызыгуусу жок болсо туура түшүнөм. Макул, кызыкканда бир күн эме кыласың. Кызыккан сабагын окуйт, анан бардык сабактардан идеалдуу болушуң керек деген талап жок менде. Себеби анын эмеси азыркы заманбап эмеге ылайыктуу программированияга кызыгат. Анан аны чектеп эле болду, сабагын ташта деген да туура эмес да. Кызыкканын жасайт, кызыкпаса аны мажбурлаштын кереги жок да. Менин да өзгөчө суроо. Мисалы, кичинекей баланын кичинекей кезинен бир психологиялык жактан жабыркап кала турган болсо, үй бүлөсүнүн тарабынанчы, ошол бир кайсы бир жылдардан кийин козгошу мүмкүнбү? Ошонун таасири тийиши мүмкүнбү? Психологиялык жактан жабыркаганда эми бул жабыркоонун түрлөрү бар да. Моралдык жактан жабыркашы мүмкүн, физикалык жактан жабыркашы мүмкүн, зордук зомбулуктар дегенде. Эгерде психологиялык жактан жабыркаган болсо, сөзсүз түрдө кийин козгойт. Мисалы, эң биринчи апасынан алат. Эркек дагы, кыздар дагы эң биринчи себеби апа менен кечке чейин отурбай, ошол өткөл куракка чейин кечке чейин эртели кеч апасы тарбия берет. Анан ошол эркек бала апасынан каттуу бир кабыл жеп калганда, каттуу бир урушуп же ушундай психологиялык зордук зомбулукка кабылган учурда, баягы эркек, эч бир эркек апасынан өч ала албайт да, жаман көрө албайт, душман көрө албайт. А бирок ошол мына эмесинде, психикасында калып кетет дагы, кийин кыздардан өч ала турган болуп калат. Кыздарды мындай манипуляция кылып, мындай эмоциональный качеля деп коет да, кээде маанайын түшүрүп, кээде кайра жакшы сүйлөп, өзү билбейт да эмне болуп атканын. Эми бул жерде көп нерсе айткым келет, анан негизгиси ошол. Өзүнүн апасынан өч алганга болбойт, бирок өзү аңдабаган учурда башка кыздар менен же аялынан өч алышы мүмкүн да. Сиздин берген жоопторуңузга карап аябай терең ойлонуп кеттик окшойт, келиңиз бир аз позитив манерага буруп. Ооба, туура. Сизди карап отуруп сурагым келген нерсе, балалыгыңызда ким болгуңуз келчү эле? Ушундай коуч, тренер болом деп кыялданыңыз беле? Жок, мен бала кезимде окшойт, бала кезимде үйдө жанагы жер үйлөрдө, айылдарда терезеге эмелерди, тетрадтарымды коюп алып, сыртына инилерим отургузуп коет элем да, 3 иним бар менин. Отургузуп мени карап тургула, силер кадимкидей телевизордон көрүп аткандай эле болгула мени депчи. Ошол жерде мындай элестетет элем да, өзүмдү экрандын алдында жаңылыктарды айтып атам депчи. Ошентип элестетчүмүн. Анан
же мугалим болом, же ушундай алып баруучу сыяктуу кесипти тандайм деп, бирок ата энемдин тандоосу менен өзүм да билбей калдым кантип медицинаны тандап кеткенимди. Ошол боюнча өзүм жактырбаган окуумду окудум, кийин иштедим, бирок баары бир өзүң душаң башка жакта, жан дүйнөң башка жакта, денең ошол өзүң сүйбөгөн жумушта жүрө берет экен да. Азыр эми интернеттин заманы келгенде мен ошол мүмкүнчүлүктү пайдаланып, ошо экрандын артында туруп көп айымдарга түрдүү кеңештерди бергенге мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Менде дагы бир өтө маанилүү суроо, кечиресиздер. Кесип тандоодо мисалы медицина тарабына кетип калдым дедиңиз. Анан азыркы учурда баягы ушул окууга тапшыра турган учурда көпчүлүк окуучулар кайсыл жакка кетерин билбей калышат да. Анан ошол көрүүчүлөрүбүзгө, жаш окуучуларыбызга мисалы кандай сунушту тартуулайт элеңиз, ата энелерге кандай кеңеш берет элеңиз, баланы жакшы бир өзүнүн жасоого жардам ошол баягы 11 классты бүткөндөн кийин кесип тандай албай туруп калган балдарды мен айтат элем, ошол мектепти окугандан баштап бүткөнгө чейин ата энеси ар тараптан чектеп отуруп өздүгүн жогото алган да, өзүнүн эмнеге кызыгарын билбейт, ким экенин билбейт, анан тандоо кылаарына билбей ошо бирөөлөрдөн сурап жүрө берет да. Ал кесипти адам өзү тандаш керек. Ал үчүн чындыгында мен эмнеге жаралдым, мен эмнеге кызыгам, өзүн өзү тааныбаган адам башка бирөөлөрдү да тааный албайт да. Ошон үчүн бул төрөлгөндөн эле башталат, баланын ким экенин өздүгүн өзүнө таанытыш үчүнчү. Анан аларды айтат элем, ошол өзүңөрдү тааныгыңар келсе, эң биринчи укпагыла эч кимди, эми укпагыла дегенде мындай баш бербей чыгып кеткиле эмес, бир нерсеге кызыгып атасыңарбы, ошол нерсени алып кетиш керек, кичинекей кезинен ачык айтыш керек. Ачыгын айтыш керек. Мен кызыгамын, мен ошол нерсени жасагым келет. Себеби адашпастан туруп өзүңдүн жолуңду тапканга болбойт да. Түз бойдон барып эч кандай идеалдуу жол менен кеткенге бул мүмкүн эмес. Адашасың, жактырган жумушуңду иштейсиң, анан кайра ал сеники эмес болуп калат, кайрадан башка жумушка иштейсиң, акырында дагы сеники эмес болуп калат. Ошентип анан адам өзүнүн жакшы көргөн эмесин, кесибин тандайт да. Ага чейин адашканга уруксат бербейт бизде ата энелерчи. Жок, сен идеалдуу болушуң керек, сен адашканга акың жок. Ушундай талаптарды койгондо баягы бала адашкандан да коркуп калат да. Жок, мен ата энеме бир жаман көрүнүп калбайын депчи. Ошол коркунучту алып салыш керек. Адашкандан вообще эч качан коркпош керек да. Даже азыр дагы. Ошол айтып атпайбыз, ата энелер баласын түшүнүш керек деп атабыз да. Ал эми балдарчы ата энесин түшүнүүгө кандайдыр бир сабактарыңыз барбы? Балдар ата энесин түшүндүрүү үчүн аларга мисалы алар деген алардын ой жүгүртүүсү мындай сыйкырдуу ой жүгүртүү деп коет психологияда, орусчасында магическое мышление. Алардын ой жүгүртүүсү ошондой да болуп аткандыктан жөн гана жомок аркылуу гана жеткириш керек аларгачы. Жакшы бала кандай болот, анан жаман бала мисалы жомоктун каарманында жаман бала ата энесин айтканын кылбай койгондо кандай болот. Ошону ата эне өзү жомок аркылуу же бир кандайдыр бир окуялар аркылуу гана жеткириш керек. Андан сырткары вот сен тигин баласын көрдүңбү, тигиге окшобойсуң деген эч бир балага жакпайт. Ал чоң адамдардын өзүнө деле жакпайт да. Ошондуктан балдардын дагы албетте жакшы кылып өзүбүзгө тарбиялуу кылып өзүбүзгө мындай тарбиялуу бала болуш үчүн бир гана жомоктор менен гана жеткире алабыз. Качан алардын акыл эси мындай менталдык жактан өскөндө, жетилгенде алар өздөрү түшүнүп алат кантип жакшы болуш керек, кайсы жол менен кетиш керек деген. Ага чейин алар мындай кыялданып, алардын дүйнөсү башка да. Чоңдордун дүйнөсүнө кошула элек, алардын дүйнөсү жаш болгондуктан түшүнбөйт ал тарбиялык сааттарды вообще түшүнбөйт. Демек акыл калыптанганга чейин аябай бир кыйноо кереги жок, түшүнүү менен гана мамиле кылыш керек. Тарбиялык сааттын кереги жок. Себеби мен кичинекей балам 6 айлык, 7 айлык кезинде ажырашкам. Ошол учурда мен ошол кемчилигимди билем да. Ажырашкандан кийин депрессияга түшүп, баламды да көп кыйнап салгам да, баягы көңүл бурбайчы. Ошол учурда көп урушчу экенмин. Кийин азыр уже баламан олтуруп сурайм да, мен ошол кезде сөзүмдү укчу элең сен. Тигиндей бол, мындай бол, жакшы бала бол деген сөздөрдү укчу элең сен. Билбейм, сиздин оозуңуз кыймылдап атканын гана эме кылат элем, бирок башымда музыка боло берет эле деп укпайт элем дейт да. Анан ошондо бул укпайт экен деп, ошо менин ар бир баскан кадамымды вот көрдүңбү, бүгүн мен ушундай ийгилик жараттым, бүгүн мен ушунча адам менен сүйлөштүм, бүгүн ушунча адамга жакшылык кылдым, бүгүн мен ушундай иштерди кылдым десем, деп мен дагы кийин ошондой кылсам болобу деп калат да. Ошондуктан биздин жүрүм турумубузга эмне жумуштар жасап атабыз, биздин кыймыл аракетибизди көчүрөт экен буларчы. Сүйлөгөн сөзүбүздү жок укпайт экен алар. Жанатан бери айымдар тууралуу сүйлөшүп атабыз. Негизи мырзаларда кайрылышабызбы? Акыркы учурда кайрылып башташты. Эмне маселе боюнча кайрылышат? Эми бул жерде таптакыр азыр биздин коомдо эркектер бир тарап, аялдар бир тарап болуп баштады да. Ортодо турган эч ким жок да. Акыл калчап, мисалы зордук зомбулукка кабыл атат, значит болду, баардык эркектер күнөөлүү да. Ушунчалык
кыйналган эркектер да кайрылат, аялдар такыр мындай маани бербеген, үй бүлөгө вообще мындай эмеси жок да, милдетин аткарбаган. Анан кала берсе баягы измена деп коет. Эми ошондойго барганга чейин бирок ошондой аялдардан жабыркаган эркектер да кайрылат. Эми аны айтып чыкканга да болбойт. Себеби эркектердин намысы бир аз башкачараак да. Анан аларга акыркы учурда мен эркектерге эч кандай эми консультация бере албайм, кечиресиз десем суранат да. Кандай деп ойлойсуң? Ошо жок дегенде менин жан дүйнөмдү тынчытыш үчүн бир нерсе айтып кой деп коет. Эми ойлонуп атам, балким аларга да бир чарасын табарбыз депчи. Ушундай адамдарды туңгуюктан алып чыгып жакшы жашоого жетелеп аткан чоң иш жасап атыптырсыз. Келечекке кандай пландарды коюп жатасыз? Азыр айткандай, мен ар бир адамдын өзүнүн өз курагында, мисалы 33 жашка чейин өзүнчө миссиясы болот. 33 жаштан кийин чтобы туура миссиясын тандаш үчүн 40 жашка келгенде жанагындай кризис деп коет. Ошого кабылбаш үчүн дагы экинчи миссияны туура тандашыбыз керек. Ошону туура табыш үчүн биз азыртан туура иштер менен алектенишибиз керек да. Мен азыр 33кө келдим, ошол 33кө чейинки жумушумду аткардым, эми аткарып жатам. Буюрса 33 жашка чыкканда дагы ойлонуп көрөрмүн, ал жагын ойлоно элекмин. Себеби адам өзүнүн миссиясын мен кийинки курактагы менде таба элекмин дейм келечекте. Аябай сүйлөшүп отургузу эле келатат, бирок убактыбыз тилекке каршы чектелүү. Келиңиз, сизге эркин микрофон суналып, балким телекөрүүчүлөрүбүзгө алтын кеңештериңиз менен бөлүшүп кетесиз. Жакшы болот. Эң негизгиси азыркы учурда айымдарга аябай сонун мүмкүнчүлүктөр төзүлүп атат. Анан ошол мүмкүнчүлүктөрдү туура пайдаланганды үйрөнүш керек. Баарыбыздын колубузда телефон бар, баарыбыздын колубузда интернет бар. Бирок көпчүлүгү ошол нерсени интернетте жаман комментарийлерди жазып колдонуп атышат. Жаман жөн эле мындай интернетти карап коюп эле отуруп убактысын өткөрүп атат да. Мүмкүн болушунча ар бир убакытта, ар бир саатты туура пайдаланып 5 балаң болсо дагы, 10 балаң болсо дагы ийгиликке жетсе болорун мен айтат элем. Себеби дегенде бул тоскоолдуктар эмес да. Жаныңда балдарың, күйөөң дагы тоскоолдук ошол ар бир айымдын, ар бир адамдын өзүнүн башынын ичинде эле. Чоң рахмат сизге. Биз менен сонун маек куруп берген, өзүн өзү өнүктүрүү боюнча коуч, тренер Толкун айым болду. Сизге чоң рахмат. Терең таазим, убакыт бөлүп келип бергениңиз үчүн. Рахмат.